Көргөзмөгө коюлган түркүн түстүү тамак аштар, суусундуктар, түрк улутунун улуттук даамдары. Аларды Жалал Абад облусунун Көктүрк маданий борбору алып келген. Борбордун мүчөсү Гүлнара Ишмуратованын айтымында, түрк улутунун даамдары негизинен кыргыздардыкына окшош. Анткени кыргыз менен түрк улуту байыртан бирге жашап, каада салты дээрлик окшош. Биздин улуттардын тамак аштары кыргыздыкындай эле. Ошо сөздүктөрдө гана кичине айырмачылык бар. Бизде тамак ашы менен маданияты жагынан, кол өнөрчүлүк жагынан бардыгы окшош да. Анан муну загара деп илгери жакшы билесиздер. Загара нан. Ушуларды азырга чейин биздин келиндер энелери жасайт. Анан муну жупка дейт. Буну биздин эзме куруттарыбыз менен. Муну эзме курут. Жайлоого чыгышат, биз чарбачылык менен жүрүшөт ушул малга чейин. Улуттардын ынтымагын чындаган этнофестивалга Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын аймактарында жашаган түрк улутунун өкүлдөрү чакырылган. Ар бир маданий борбор бирден боз үй тигип, өздөрүнүн каада салтын, үрп адатын чагылдырып, байыркы колдонгон буюмдарын, улуттук кийимдерин көргөзүштү. Жайнамазыбыз, туштуктарыбыз, сайма өзүбүз сайганбыз. Жайнамаз илгергилер, мына жазылган арабча жайнамаз илгери немелери, шалчаларыбыз. Мына дагы илгери аябай бубаларыбыздын тондору, сонун тондор бул дагы. Ondan keyingisi mana ol turат. Bizdin nimelerimiz, saymalar özü sayıp nime kılganbız. Bunlar kurjundar bolot. Bir yağına dağı salınat, il dağı bir yağına dağı salınat. Bu kadimgile Kırgızdın oymaşı mı? Özümüzki bırak okşap ketet. Özü Türktördüki okşap ketet. Жалпы ушул жерде жашаган Маданий иш-чара өзгөндүн Зергер айыл аймагында өттү. Мында жалпы 7 айыл болсо, анын 2 айылында түрк улутунун өкүлдөрү жашайт. Жергиликтүүлөр аталган аймакта баарыбыз бир үй-бүлөдө ынтымак, достукта жашап келебиз дешти. Кичинебизден ушул айылдар ынтымакта бир туугандай, жакшылык, жамандыкта биргебиз. Кыргыздардан, түрктөрдөн келин алгандар бар. Кыргыздардын түрктөргө турмушка чыккандары бар. Абдан ынтымакта жашайбыз да. Эч ортодо мындай чыр-чатак болгон эмес. Ниетибиз мындан арда кийинки жаштарда ушундай биздин салтуулап, ушу ынтымакта жашайбыз деген тилектебизде болом. Этнофестиваль Көктүрк маданий борбору тарабынан Ош облусунун аймагында жыл сайын өткөрүлүп келет. Улуттар аралык ынтымакты чындап, достукту даңазалаган иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Кыргызстан Калктар Ассамблеясынын Оштогу бөлүмүнүн башчысы, Түркия, Өзбекстан Республикасынан келген коноктор жана Ош облусунун аймагындагы улуттук маданий борборлордун жетекчилери катышты. Кыргызстанда жашаган элдердин, улуттардын арасындагы достукту, биримдикти бекемдөө, анан кийин ар бир улут өзүнүн бир жакшы жактарынын көргөзүп, экинчи жактан алардын жакшы жактарын алып, ушу элибизге Кудай буйрса патриот жаштарды тарбиялоо, анан кийин мекенди сүйүү боюнча тарбиялоо. Себеп ар бир адам туулуп өскөн жери бул мекени. Biz келечек жаштарга өнүккөн, гүлдөгөн, өскөн бир мамлекеттер катарында болгон Кыргызстанды калтыруу максатында ушул улуп адаттары жоголуп кетпесин деп бул ар жылы уюштурулуп турат. Фестиваль күн бою уланды. Соңунда келгендерге маданий программа тартууланып, каада салт, үрп адаттарды чагылдырган көргөзмө тартууланып, ыр бийлер коштолду. Мырзажигит Маматкерим уулу, Уран Адешов, ЛТР, Ош облусу.